Зура Ардибаева Кыргыз-Түрк Достук атындагы мектеп лицейинин химия мугалими. Ал 32 жылдык эмгегинин өзүрүн көрүп, жакында эле эл агартуунун мыктысы деген наамга ээ болду. 1982 жылы Кара Суу орто мектебинен эмгек жолун баштаган агартуучу мына мынтип мезгил алмашып, бул наамга ээ болуп олтурат. Жаштарда иштеп уят болбойм деген ойлор менен абдан ишти катуу баштадым. Балдарга дайыма күнүгө бир дагы кечиктирбей, темаларды калтырбай, толук өтүүгө аракет кылып, ошол көптөгөн сыйлыктарга ээ болдум. 13-жылы келдим да бул мектепке. Бишкекке барып, борборубузга барып, ошол элге билим берүү министрлигинин колунан алып келдим. Абдан кубанычтамын. Олимпиадада окуучуларын жогорку көрсөткүчкө чыгарып, мектептин өсүшүнө салым кошкон Зура эженин балдарга болгон мээрими аны бул жогорку сыйлыкка жеткирди. Албетте, муну менен ал жаш мугалимдерге да үлгү боло алды, дейт мектеп директору. Ал эми Зура эжекебиздин алганда биздин жаш мугалимдерге дагы биздин ошол эмгектенип иштеп келаткан, олимпиада окуучуларын чыгарып келаткан биздин мугалимдерге да аябай чоң стимул болду. Себеби демек иштесең мамлекет баалайт. Окуучуларды ар тараптан өстүрүп, талыкпай билим берип, жаш муундун келечеги үчүн кызмат кылуу ар бир мугалимдин милдети. Зура эже дал ушул баскычтардан өтүп, пенсияга чыгууну пландап жүргөн. Бирок күтүлбөй келген бул сыйлык ага шык берип, кайра жоопкерчилигин 2 эсеге жогорулатты. Эми ушул даражага ылайык иштешим керек, дейт мугалим. Мугалим болуу мен үчүн сыймык, мугалим болуу мен үчүн ардактуу нерсе да. Бул мен мугалим болгоныма эч качан өкүнбөйм, себеби менин коллективим дагы, менин окуучуларым дагы, бүтүрүп кеткен окуучуларым дагы ушул күнгө чейин мени менен байланышып, рахматтарын айтып, дайыма ыраазы болуп турушат да. Мен ошон үчүн бул кесип сыймык кесип ардактуу кесип. Жетиштүү билим берүүдө алгач тартип күчтүү болуусу керек деген принципти туу туткан Зура эженин биринчи талап кылганы да окуучулардын тартиби. Ал ар бир сабагын чыгармачылык менен өтүп, интерактивдүү усулдун жардамы менен окуучулардын толук кандуу билим алуусуна шарт түзөт. Сабакта көрсөтмөлүүлүктү колдонсо берген билими жугумдуу болорун окуучулары дагы бир ирет тастыктады. Бönce biz bugünkü temamız aksitler болгон үчүн aksitler жаратылышта кандай, ар турмуш тиричилигибизде кандай колдонобуз, кай жерде колдонобуз, булардын баарын эжекебиз өз түшүндүрүп берет. Турмуш тиричиликте кай жерде, алардын баарын эжекебиз өз колдонуп жүргөн нерселерибиз аркылуу түшүндүрүп берет. Мекенибиздин келечегин куруучу балдарга татыктуу билим берүү мугалимдердин максаты. Бүгүнкү биздин каарманда окуучуларынан келечекте эл агартуунун мыктысы деген наамга татыктуусу чыгарына ишенет. Андыктан бул сыйлыктын ээси болуучу мугалимдер көп болсун. Толкунай Жунус кызы, Толкунбек Асылбек уулу, Ар Отан көрсөтүүсү.